Биздин Баткен облусу өзгөчө макамга ээ. Өзүңүздөр билесиздер, мына жылдын башында өкмөттүн номер 86 токтому чыкты. Ал токтомдо биздин Баткен облусундагы бардык саламат сактоо мекемелери кошумча төлөө деп коет, стационардык деңгээлде 50% жеңилдетилген тартипте төлөшөт. Кошумча төлөмдү. Бул бардык жерде жүрүп атат. Андан сырткары ошол эле токтом негизинде хирургиялык, то есть рентген жана УЗИ изилдөөлөр бул 68 түрдүү изилдөө. Бизде бардык ушул область боюнча саламат сактоо мекемелеринде акысыз жүргүзүлүп атат. Андан сырткары мына кечээки 16 сентябрда кыргыз-тажик когалаңдан кийин биздин Баткен, Лейлек району толук кошумча төлөөдөн бошотулду. Булар ошол мамлекеттин Баткен облусуна, Баткен кечээки тажик-кыргыз тополоңдон кийинки элдин психикалык жактан, башка материалдык жактан көп жабырланды. Ошолорду элди көтөрмөлөп, колдоп, ушундай саясат жүрүп атат. Бул боюнча дагы элдер билишет, азыр бардык медициналык саламат сактоо мекемелери бекер, акысыз жардам ала алышат. Жардам алып атышат. Демек, бүгүнкү күндө Лейлек районунун, Баткен районунун тургундары кандайдыр бир жери ооруп больницага барып калса, бардык жагынан акысыз текшериле алат. Бир жылда 2 жолу акысыз стационардык деңгээлде. Бир жылда 2 жолу. Бул кийинки жылдын 2023 жылдын 14 сентябрына чейин. Себеби бизде 2022 жылы 16 сентябрда уруш болгон, 14-18 сентябрь деп айтылып жүрөт. Указ боюнча, ошо буйрук боюнча 2023 жылдын 14 сентябрына чейин деп белгиленген.